Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларынын такталбаганынан улам акыркы жылдарда аскердик кагылышуулар болуп, эки тараптан 100дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылып, чектеш аймактардагы ондогон айылдар өрттөлдү. Бизге жеткен акыркы маалыматтар боюнча азыр күндө ушу 4 күн айылдын нары жагындагы Баткен районунун Көкташ айылында 4 көчө участкасында тажик-кыргыз чегарачыларынын атышуусу кагылышуусу болуп жатат. Бул Тажикстандын Согди облусу менен чектеш турган Лейлек районунун Достук айылы. Айылда сентябрь айындагы кыргыз-тажик аскерлеринин куралдуу кагылышуусунан улам бир канча үйлөр өрттөлүп, күлгө айланган. Каргашалуу окуяда үй жайы, бар мүлкүнөн айрылган Чыңгыз Мамажановго Кыргызстандын бийлиги тарабынан жаңы үй салынып жатат. Үйдү мамлекет салып бергенине ыраазыбыз, бирок чек ара эртерээк чечилсе жакшы болмок. Анткени эки өлкөдөгү жөнөкөй эл мурдагыдай достук ынтымак мамиледе жашоону каалайт дейт Чыңгыз. Ооба, биз мурда кадимки эле жашачубуз да. Кадимки эле Тажикстандын даже больницаларга барып жатчубуз. Базар учарына кирип соода сатык. Жакшы эле болчу. Мына кече 21 болду. 21ден бери граница жабылды, эч ким кирбейт, эч ким чыкпайт. Үзүлдү, токтоп калды ошол боюнча. Сиздин мындай Тажикстанда туугандардан барбы? Туугандарым? Менин тагаларым бар Тажикстанда. Наргы айылда Жидал деген айыл бар. Ошол жерде туугандарыбыз бар эми. Энди буну чоңдор энди ушу биздин чоңдор чечип берсе жакшы болот эми. Бизге эле жакшы болот. Муну бир иш үчүсө мына базарга биз Тайсынга түшкөн жакшы да чем Испанияга барып келчек азыр да. Муну караң 40 км сууукта 40 км, 80 км барып 80 км келиш керек. Муну көрөсүң мына барып келсек жакшы болот бизге. 5 мүнөттүк жол мына. Абдунаим Дихканов Баткен шаарындагы жашаган тажик улутундагы кыргыз жараны. Абдунаимдин атасы Тажикстандын Согди облусунан Совет доорунда келип, Баткенде темир уста болуп иштеп, ошондон бери Кыргызстанда отурукташып калган. Кыргыз-тажик мамлекеттеринин чек арадан улам бузулган мамилеси Абдунаимдин үй бүлөсү үчүн да түйшүк жаратты. Анткени Тажикстандагы туугандары менен байланыш үзүлгөн. Жок, эч ким мага мындай кысымчылык берген эмес. Сен же тажиксин деп туруп, бирөө эшигиме кеп туруп такылдаткан адам жок. Аллага шүкүр кылам, эле мени бирөө сен тажиксин же сен немесин деп туруп, же кеп эшигимди такылдатып, же бир басым берген нерсе менде жок. Аллага шүкүр. Бизде мындай кошуналарым Аллага шүкүр бардыгы жакшы. Колдоп, кубаттап бардыгы. Ака-укадай жашап турабыз биз. Мисалсам Тажикстанда да туугандарыңыздар бар да? Тажикстанда туугандарым бар, карындашым бар, эжем бар. Акам бар, атамдыкилери. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек аралары такталбаганы менен чектеш аймактардагы байыртадан тыгыз жашап, карын-катнаш мамиледе болуп келген элдин ортосундагы достук ынтымакты жакшыртуу максатында улуттук маданий борборлор өздөрүнүн иш-чара пландарын кабыл алып, эки тараптын жергиликтүү бийликтери, коомчулугу элдик дипломатиянын өкүлдөрү менен бирдикте ишке ашырууну максат кылышууда деп Кыргызстандын Калк ассамблеясынын өкүлү билдирди. Мында негизги биздин максат республикабыздын курамында туруп, областтын аймагындагы айрыкча мына чек ара аймактарга жакын жайгашкан айылдардын көйгөйлөрүн чечүү максатында бир топ иштер жүргүзүлдү. Бул Кудай буйрса, бул иштер дагы мен ойлойм аткарылат. Биздин эң негизги жардамчыбыз катары бул багытта Учкоргон айылында 23 миңден ашык тажиктин өкүлдөрү иштейт. Алар Рудак атындагы коомдук бирикмени уюштурушуп, ошол коомдук бирикме менен иш жүргүзүп атышат. Мында биздин эң негизги жардам бере турган биздин таяныштар болуп, ушул коомдук бирикмелер. Алар коңшулар жашаган Өзбек Республикасынын, Тажик Республикасынын, бул конечно биз кырымдардан бери, миңдеген жылдардан бери коңуш жашап келаткан элибиз мындан ары дагы ушу беримдикте, ынтымакты бекемдөө максатында бир топ иш-чаралар кабыл алганбыз. Чек ара аймактарында жашап, жер, суу, жайыт маселелеринен улам араздашып келген эки элдин ортосундагы мамилелерди жакшыртууда эл аралык уюмдардын да орду чоң. Түрдүү долбоорлор аркылуу чек арадагы айылдардын социалдык көйгөйлөрү чечилип, улуттар аралык мамилелер жакшырган.
эл аралык уюмдардын ишмердүүлүгү, анан алардын жасаган долбоорлору жөнүндө мен ушул чек ара маселесин чечүү боюнча мындай оң көз караштамын. Анткени булар өздөрүнүн тандаган методологиясы, өздөрүнүн стратегиялары, өздөрүнүн кандайдыр бир инструменттер аркылуу булар бир чоң результатты көрсөтө алышты да. Ошон үчүн бул Кыргызстан, бул Центральный Борбордук Азияда, ал эмес постсоветтик айдыңда бул Кыргызстан бул атуулдук коомду тургузган түптөгөн өлкө катары таанылып калды да ушунун жыйынтыгында. Анткени биз билебиз, бул советтик мамилелерде бул бардык маселелер мындай үстүртөдөн чечилип келген да. Ал эми бул эл аралык уюмдар ошонун айырмаланып, бардык маселени мындай түпкүлүгүнөн карашат да, тамырында эмне болуп атат. Ошол жергиликтүү элдин кызыкчылыгын кандай кабыл алышаттар. Түздөн түз ошол чечимдерге кимдер пайда көрөт, кимдерге зыян болот. Ошону бир терең изилдеген, анализдеп өткөрүп туруп, анан кандайдыр бир иштерди жасап алышаттар да. Баткен облусу Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашып, Өзбекстан жана Тажикстан республикалары менен чектешет. Облус жарым-жартылай Фергана өрөөнүндө орун алган. Кыргыз улутундагылардан сырткары аймакта 27 улуттун 78 000 өкүлдөрү бар. Анын ичинен 37 000ге жакыны тажик, 38 000 өзбек, 3 000ден ашык орус, татар, корей, түрк жана башка улуттар бар.